Өзүнчө эле монтип баргам анан. Минхо. Ал жакта сендей ужуландардын талайын кезиктирген. Неге бирок такыр байланышы жок, мажор деген сөз келип атат. Мажор. Болгон кичине дардаңбайраак болчумун да ал жагы. Сиз таласан эмессизби? Жок, кошунун тастып деп коем. Тамаша. Олимпиадалык оюндардын белгиси болгон 5 шакекчи эмнени билдирет? Шанши менен Минхонун сүйүүсү биринчи чыгар элеш. Минхо. Эмесе, бардык кыздарды, балдарды, биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрдү санга жакыныраак чакырабыз. Эми азыр бүгүнкү келген меймандар чакырсак. Азыр меймандардан суранайын. Бул жакты көрсөтпөй туралы дагы үндөрүн угуп көрсөк. Бул үндөрдү уккансыздар, балким коомдук унаа жайларда же радиолордон уккан үндөр. Азыр сүйлөшөт, угуп көрүңүздөр. Кутман кечиңиздер менен ардактуу радио угармандар, кайрадан эфир толкунунда керемет шоу интеллектуалдык долбоору. Эфирде Айзада Маратова жана Арсен Курамаев. Салам, кандайсыздар? Дал ушул маана менен биз бүгүн эфирди баштайбыз. Бизде конокто Арсен Курамаев жана Айзада Муратова конокто. Маратова, ассалам алейкум. Кош келиңиздер. Кош келдик. Эки Арсен жана ортодо Айзада. Кыргызстан обондорунун диджейлери, алып баруучулары, мыкты инсандар негизи эле. Кош келиңиздер. Маанай. Чоң рахмат. Маанай мыкты буюрса. Сиздердин эфириңиздерге келип калдык. Мындай башкалар жактан билбейм, элдерди, мисалы чыгармачыл адамдарды негизи мындай конокко чакырганда өзүң мындай иш жүзүндө, иш процессинде болуп көп деле байкабайсың. А өзүң конок болуп келгенде такыр эле башкача сезим болот экен да. Эми, сиздерди мисалы телекөрүүчүлөр балким тааныбай калышы мүмкүн. Бирок радиодон укканда бардыгы тааныйт сиздерди. Үнүңүздөн. Үнүбүз аркылуу таанышат. Анан сүйлөп калсаң, ушул үнү кайсы жерден уктум эле дегендер көп айтылат. Эми бүгүн биз конок болуп келгенибизге кубанычтабыз. Чоң рахмат Арсен. Келип туруңуздар. Эми, бүгүнкү алдыңкы мүнөттөрдө сизге мыкты белектер бар. Бирок бизгеби? Ооба, сиздерге. Бирок аны утуп алыш керек да негизичи. Экөөңүздөр бирөөңүздөр эле утасыздар аны. Айзада утап болуш керек менимче. Эрте эле айтып койдум. Пайда болду. Кызыккандар бар болсо, кайсы жактан кулдун болосуз, кайсы жактан кыз болосуз? Мен Скөл областынын Түп районунун Түп айылынын кызымын. Мен Карабалта, Чүй. Жакшы. Эми, өзүңүз туралы айтканда, жашыңыздар канчада, кайсы жакта окуп бүткөнсүздөр? Көпчүлүк, мисалы биздин телекөрүүчүлөр СМС келгенде эле биринчи эле суроо, кантип журналистикка тапшырам, журналист болгум келет, алып баруучу болгум келет дегендерге кеңеш катары айтып, кайсы жактан окуп бүткөнсүздөр? Негизи биз экөөбүз чоң бүткөнбүз. Биз экөөбүз курсташпыз, 4 жыл бирге окуганбыз, 7 жылдан бери бири-бирибизди тааныйбыз. Жада калса, мен эмне деп сүйлөрүмдү Айзада билет, Айзада эмне деп сүйлөйт азыр дегенде дагы мен билем. Ушунчалык деңгээлде болуп калды. Негизи эми тилекке каршы дегенде эле айттым го. Жок, эми бакытка жараша да. Бирок мен Айзада экөөбүз бир коллега болуп иштегенибизди такыр элестете алчу эмесмин. Бирок буйрук экен, кандай жакшы, азыр мындай экөөбүз бир жакшы командалардын катарындабыз. Биз болсо Хусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетин бүтүргөнбүз экөөбүз. Филологбуз, кыргыз тил жана кыргыз адабиятынан берчү мугалимбиз экөөбүз. Мынакей, ушул жактан эми суроо, элдер жактыргандар айтат эми, мен дагы анда филология жана тапшырып, радио тармагында иштесем болот экен дегендер, жакшы. Болушу мүмкүн. Негизи филологиядан биз эмнени үйрөндүк? Кыргыз филологиясы факультеттен туура сүйлөштү. Кыргызча туура сүйлөштү, туура жазышты. Жазганды дагы, айтканды дагы, оюңду жеткиргенди дагы билсең, анда сен филологсуң. Эми, мен мисалы коомдук унаа жайларда баратканда ар дайым сиздерди угуп калам да, радио жагынан, шоу программа болуп жаткан учурда. Анан кийин, ошол жактан мен байкаган пародия. Арсен Курамаев сиздин пародияңыздар аябай популярдуу. Жарнамалардан дагы ар дайым кетет. Анан балким азыр бир пародия кылып көрсөңүздөр. Мүмкүн болсо, эсте бар болсо. Кайнене келин? Мен кайнене болбойм. Анда кудагы? Кудагы. Бизде Кыргызстан Обондор радиосунда Канат апчы деген рубрикабыз бар эле. Анан түрдүү образда чыкчубуз да, негизи ар кандай. Мисалы, кайнене келин жогоруда Айзада айтып кетет. Кайнене бул жак болчу. Кайнене бул жак. Жок, ошондой болчу. Жунгого сапар. Ошону кылалы. Кытай терезесин көрдүңүзбү? Ооба. Илгери биз бала кезде дайыма ошолордун мультфильмдерин телеканалдагы берүүлөр менен чоңоюп калганбыз. Ошондо биз көп көрүүнү, анан көп угууну топтогонбуз да, ушул
аткаруу менен. Анда баштай берели. Жеттик. Келишеби, эми келишпейби билбейм. Ал жакта кичине мындай запись болчу да. Түз эфирде Кыргызстан обондор радиосунан мощный пародия. Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрөрмандар. Биз Минху менен Шаншинин сүйүшкөнү тууралуу бүгүн эфирден чагылдырып беребиз. Алар 1993-жылдан баштап бири-бирин аябай катуу сүйүп келишкен. Шанши менен Минхунун сүйүүсү биринчи чыгар элеш. Минху. Мен сени сүйүп калдым, эмне дедиң? Шанши. Болду кылсаңыз болбодубу? Бул сиздин сүйөм деген сөзүңүздү бир айылдын кыздары угуп бүтпөдүбү? Минху, капа болбо, макул. Минху, мен сага Жүнгө Шинжан тоолорунун арасынан атайын ушул гүлдү сага терип келдим эле. Кыпкызыл болгон айманчоктой гүл сага. Жүнгөнгө Шинжан тоолорунанбы? Ооба. Шанши, ал жактан сени жылан чагып албадыбы деп кабатыр болгонубу? Минху, ал жакта сендей уу жыландардын далайын кезиктиргем. Шанши, мындан кийин мени көрбөйсүң, билдиңби? Кош бол. Минху, мен тамаша кылдым болобу? Ушундай. Мыкты. Мага жакты. Эмне үчүн актер эмессиздер? Болобуз буюрса. Эгер чакыруулар түшүп калсам да, сөз түрдө. Балким аз көрүп жаткандар бар болсо, актриса, актер даптаяр, үнү жагынан дагы, актерлук чеберчилиги жагынан да мыкты экен. Сонун. Рахмат. Эми, буга чейин айткандай эле бизде оюнубуз бар. Эгерде азыр сиздерге суроо беребиз. Кимиңиздер мыкты туура жооп берсеңиздер, биз ошого нан кебаб жаңы ачкан заведенияга сертификат тапшырабыз. Кандай жакшы. Ал жагын айтпайбыз. Анда көбөй нерсени. Эми, суроолор негизи мектептеги суроолор. Эмне үчүн дебейсиздер? Жерден аз уят болушу да мүмкүн Жок кайсыздарбы? Эмне үчүн дебейсиздер? Даяр туруңуздар. Анткени радиодон сиздер дагы радио угармандарга ойнотосуздар да, интерактив. Ал жактан ошол эле суроолор бар болуп калышы мүмкүн арасында. Мен атайын угуп чыккам. Жакшы анда. Буга чейин кандай эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Баары жакшы болуп беребиз деп. Макул суроолорду бере бериңиз, биз даярбыз. Даярса, биринчи Арсен мырзадан баштайлы. Албетте. Же сизден бери? Айта бериңиз, бул билген. Негизи көлдүн кыздардын бир жери жакшы, салтка баш ийет, анан бир нерсе тамакты койгондо дагы биринчи эркек мырзаларга сунат, анан кезекти дагы мага берет да, ушул жагынан жакшы. Ойлонууга 20 секунд болот. Балким сизге бир аз узартканга даярбыз. 1-2-3 дейсизби? Анда ой бөлүнөт да. Анда эмесе, даярбызбы? Даярбыз. Кыргызстан обондор радиосу буйрса мыкты сертификат утууга даяр. Биринчи суроо. Айлана чийүү үчүн колдонулуучу мектеп буюму эмне деп аталат? Циркуляция. Туура. Браво. Жакшы, биринчи суроо. Мына жеңил. Көрсөтпөй мырзалар кандай бат жооп берет. Кийинкиси. Олимпиадалык оюндардын белгиси болгон 5 шакекче эмнени билдирет? Жок, болбойт. Эгер жооп бере албасаңыз, Арсен мырза кетет. Азыр 1-0 упай. Эстен чыгып атат. Олимпиадалык оюндардын белгиси болгон 5 шакекче эмнени билдирет? Жок, айтканга болбойт. Жок. 5 континент билдирет. Азыр биз туура жообун угуп көрсөк. Туура жооп бердиңиздер же туура эмес жооп бердиңиздер? Анткени бир материк кирбейт да. Азыр тыңдап көрөлү. Бул Туп-туура. Браво. Эмне сүйүнүп атасыз? 1-2-0. Сертификатты мага берет да. Бар беле айзада болот. Үчүнчү суроо. Бильярд оюндагы спортчулар шарларды уруп киргизүүчү узун таяк эмне деп аталат? Ки деп аталат. Албетте туура. Мен билгем да, жооп берейинчи. Болчу болот. Жакшы, башталышы жакшы. Кийинки суроо. Айзада. Эң кичинекей канаттуу эмне деп аталат? Калибр. Эмне бат жооп берип атасыздар? Макул, кийинки суроо. Чегирткенин кулагы кайсыл жагына жайгашкан? Чегирткенин кулагы кайсыл жагына жайгашкан? Төшүндө. Убакыт бар, ойлоп көрүңүздөр. Аягында болушу мүмкүн, чегирткенин кулагы. Чегирткени Бул логикалык суроодо болушу мүмкүн, Логика эмес, бул биология тармагынан алынган суроо. Ой, мен чегирткелер жөнүндө окуп аптырмын. Таппай калдым окшойт. Эми, барбы сизде?
мен айтайынбы? Айтып койчу. Чегирткенин кулагы бутуна жайгашкан экен. Мынасы сага. Ооба, буттар менен сезгичтер бар экен, ошолор менен сезген. Демек суроону алып коюш керек экен. Жакшы суроо экен. 6-чы суроо. Кайсы океанда эң көп арал бар? Айзада, убакыт кетти. Кайсы океанда эң көп арал бар? Энд океанда көп болушу мүмкүн эмес. Ойлонобуз. Бул жерде кайсы? Урматтуу телекөрүүчү, азыр жооп бере албаса, сизде да мүмкүнчүлүк бар. Чалыңыз. Мадагаскар. Демек аралдардын баары эле ошол жакта. Анда Инд океанда элеби? Барбы жооп? Инд океан болушу Индия мүмкүн. океаны Балким. беринчи. Индия океаны, азыр угуп көрөлү. Балким туура болуп калышы мүмкүн. Бул туура эмес. Рахмат. Рахмат. Тынч десек болмок экен, кайсы туурасы эмнеке? Тынч океанда. Тынч океан, мынасы жана эле ойлонуп аттым эле. Жанагы угармандар байланышка чыгып анан ошол учурда суроо берсең сүрдөнүп кетип атпаймынбы дейт. Ошондой эле болуп окшойбуз экөөбүз. Биз азыр сезинип атабыз ошол нерсени. Бүгүнкү оюндун жеңүүчүсүн алдыңкы мүнөттө аныктайбыз. Себеби бул биринчи эле раундда оюн болчу да. Бирок жалпы команда негизи мыкты экенсиздер. Бирок эркектердин логикасы ушул жакта билдим да, кыйын экен, Ооба, ал жагынан Эми, биринчи күнү кастингге келген күнүңүздөр эсиңиздеби? Ушул Кыргызстан обондору жанына келип, өтөмбү өтпөйм белгисизде эми? Анан кирип келатканда кандай бир сезимдер болду эле? Айзада. Бул 2 жыл болуп калды. Кыргызстан обондорунан биттен жатканым анан ошондо билем мен эң акыркылардан болуп келгем, 3-чү күнү келгенмин. Анан келгенде эле анда университетти жаңы бүткөм. Өзүнчө эле монтип алып баргам, анан эң акыркы болуп кирдим. Анан кирсем эле атың ким деди, айтты Айзада дедим. Каяктан болосуң деди. Анан түптөн десем эле, бүгүн түптөн келгендер көп го деп атпайбы. Түптөрбүз да деп мынтип көргөзүп атпаймынбы? Бул нерсени унута албайм. Анан кастингде жакшы башталардын алдында эме деп калды. Азыр Нурил Султанов диджей, биздин улуу диджейлердин бири. Анан анда тааныш эмесмин эчкимди, бардыгын деле жакшы. Анан азыр элестет, бул сенин сүйүктүң алыска кетип атат. Сен азыр ага эмоцияңды дагы, үнүңдү, бардык жакшы сөздөрүңдү арнап туруп алып калышың керек деди. Анан мен буга чейин тамашада ойноп жүргөм. Анан сөз жагынан жаңы келгенде байлык анчалык көп болбосо азыркыдай, бирок эми эмоция бар болчу. Анан көзүн карадым да Нурил байкен. Анда байке экенин биле элек болчумун. Көзүн карап эле сүйүү сөздөрүн айтып, көзүмдү жашылдантып баштадым. Десем эле, болду деп калышты. Болду өттүң деген. Болду дешти, анан болду, кете бер деп коюшту. Анан ушинтип эле бүттү десем, ооба, сизге өтсөңүз чалып коет десе, анда жакшы калбады, болуп кетип калгам анан. Ошондой болгон кызыктуу. Кийишек чалды бирок, чалып Ооба, анан кастингден чыктым. Чыксам эле жамгыр жааттыр. Анан ушундайынан үйгө, анда 7-чи микрорайонда жашап жаткан учурум болчу. Анан ошо Алмата көчөсүнөн бери үйгө чейин жөө суу болуп келатам, бир кезде телефон чырылдады. Алсам эле Айда экен. Анан сиз 2-чи туурга өттүңүз, эртең саат 10:00 келесиз десе, сууну карабай жыргап үйгө чейин кантип жеткенимди да билбейм. Сиздики? Негизи Айзада көбүн эсе баягы бул тобокел жасагандан эч убакта коркпогон кыз да. Анан мен кыйын кыз деп дайыма айтып калам. Бири-бирибизден көп мындай сапаттарыбызды мындай алганга аракет жасайбыз да. Анан Айзада жаңы келгенде деле мисалы башка баягы техникалык каталар болуп калса деле баары бир деле өзүнүкүн бербей, өзүнүкүн айта бериш да. Ошол жагы менен Айзада негизи биздин катарга кошулган. Азыр 2 жылдын жүзү болду, экөөбүз тең шоуну алып барабыз. Мен келгениме 4 жылдын жүзү болду Кыргызстан обондору радиосуна. Мен кастингсиз эле жетекчи менен кызматташайын дегем деп туруп анан костюмсумду кийип алып келгем да. Анан күлүшкөн баардыгы. Кичинекей бала ушинтип жетекчи менен кызматташайын деп келиптир, чыгып коюңуз деп анан жетекчи чыкты, өзү жөнөкөй жакшы киши. Анан келип күлүп калды, үнүмдү жаздырып калды. Андан кийин мен бирок бир аз 3 айдай стажировка болду. Анткени орун бошобой, ар жак бер жак болуп, көбүн эсе баягы ошол жакта жүрдүм. Чогулуштарына катышып, анан 3 айдан кийин анан эфирге алдым. Мыкты. Дагы бир нерсени белгилей келиш керек. Бул 2 жыл болду. Бул эми көп деле убакыт эмес. Негизи Кыргызстан обондору абдан чоң мектеп да. Бир гана сенин үнүңдү эмес, сени алып
чоңурлук жааган эмес, ал адам катары сапатта бүт сапатыңды карайт да. Мисалы үчүн буга чейин кичине мындай дардаң-байраак болсоң, ал жакка барганда кичипейил болгонду үйрөнөт экенсиң. Жөнөкөй болгон. Жөнөкөй болгон, эми жөнөкөй эле болчу болгон, кичине дардаң-байраак болчумун да ал жагы. Сиз таласан эмессизби? Жок, кошуналарым таластык деп коем. Тамаша. Анан бардык сапарда бирге алып кеткенде үйрөтөт. Чоң мектеп абдан. Азыр кийинки ойун аталышы 4 сүрөт 1 сөз. Буга чейин ойноп калсалар беле? Телефондон, уюлдук телефондон бар эмес. Бир келгенде ойноп калган. Мурун бир келген ойногонсуз. Арсен мырза менен ойногон экенбиз. Жардам берем сага. Аз утуп кетсең, анда мени бөлүшөсүң, Эгерде таап калсаңыздар, бул жакта мот бир чабып коюңуздар. Тыдың деп коет. Ошондой. Тамаша, жана тыдың деп коюңуздар. Тыдың деп. Ким биринчи тапса. Азыр биринчи сүрөттү чыгарып берели. Жарым бөлүккө экранга чыгат. Жакшылап байкап алыңыздар. Ушул 4 сүрөттү бириктирсе кайсыл сөз келип чыгат деп ойлойсуздар? Ким биринчи айтат? Тыдың деп коесуздар. Кичине чоңураак. Чоңураак экранга чыгарып берсе азыр. Чоңураак кылып чыгарып беребиз. Бул жакта бир кандайдыр бир Бул кызматкер болуш керекпи? Жок, бул кандайдыр бир эле сөз, бир сөз. Ушул 4 сүрөт турбайбы? Ошол 4 сүрөттү бириктирип турат да. Мааниси жагынан, кандайдыр бир кылган Классика. жок. Кандай божомол бар? Мисалы алда ылдыйдагы Айзада кошушкан. Телефон менен, Саламатсызбы? Саламатсызбы деп. Сиз өзүңүздү жалгыз сезбедиңизби? Ойдон чыгыш экен. Кандай ой бар Айзада? Эмне ой келип атат айтсаң? Мага Бир эле ой айтып көрсөңөр, эмне келди? Билбейм неге, бирок такыр байланышы жок. Мажор деген сөз келип атат. Бирок бул жакта телефон менен сүйлөшөт, бул жакта да телефон. Тапанча. Кино? Кино деп ойлойсуз. Сиз мамлекеттик кызматкер. мамлекеттик кызматкер деп ойлойм. Азыр бир жоопту жалпылап бириктирип бир угуп көрөлү, балким туура чыгып калат. Бизге детектор айтса, жооп туурабы, туура эмеспи? Азыр бул да жок дейт азыр. Жакшылап тыңдап көрөлү. Туура эмес. Жок, тилекке каршы. Азыр дагы бир жолу чыгарып берсин сүрөттү. Азыр жоон айтып берейинби анда? Атасыздар, акыркы мүмкүнчүлүк берейинби? Айтып бериңиз. Биз таппай Бул калдык. сөздүн жообу агент. 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 Ошон үчүн Айзадага байланыштырбадымбы? Мисалы сиз рекламат аткан агент катары чаласыз да. Мен Кыргызстан обондорунан чалып жатам сизге деп. Менеджер деп Менеджер. айтайын, бирок агент. Агент, тиги жакта тапанча менен. Агент 007. 007 болчу да. Тиги жакта жан сакчылар, агент. Болду, бүтүрөсүз. Ушундай. Негизи шоу бул жаркын эмоциялардын жыйындысы деп коет. Ошол себептен ушинтип жаркын эмоцияларды жалпы элге чачып аткан Арсен сага ийгиликтерди каалайм. Рахмат чоң. Ушинтип бизди чакырып, эске алып, жакшы болду болуш керек менимче. Мага жакты кыскасы. Ишиңерден баар таап, ар дайым элдин кызматында элдин маанайын көтөрүп жүрө берели. Баардыгыбыз тең бирдей миссияны аткарат экенбиз, маанай көтөрүүчү, Биз да диджейбиз, маанай, майрам жаратуучу адамдардын катарын толуктайбыз дегендей. Сиздер дагы алып баруучусуздар. Ийгиликтер болсун. Чоң рахмат. Жакшы, мага бир нерсе абдан жакты. Мындай эркин формат. Анан каалашыңча көргөндөр Сөгүнмө жок, сөгүнмө жок. көргөндөр андай көргөндөр айтып жүрүшкөн болбосо эмне болгон депчи. Чындыгында мындай деңгээл негизи болот го, башка билбейм, салыштырып айта албайм негизи. Анан жаңылыктар жакшы, ушундай дегенден эмес, такыр жаңыча бир көз караш менен абдан жакшы шоу экен. Ийгилик каалайбыз мындан ары, чакырганыңа дагы чоң рахмат. Анан дагы сага чыгармачылыкка эрүүгүлө, шоуң гүлдөп, өнүгүп, ушул жакта миңдеген жылдыздар, дүйнө жылдыздарды ушул жакка келип конок болуп кетсин. Буюрса. Чоң рахмат. Айзада, чоң рахмат. Арсен мырза, чоң рахмат сизге. Бизде конокто Кыргызстан обондору радиосунун мыкты жана сонун диджейлери Арсен Курамов жана Айзада Маратова болду. Буюрса, программабыздын сапарын улантабыз, алыса отуруңуздар. Жана бүгүн бизде Эрнис Костюм жана Нан Кебаб фреш бардан мыкты бийликтерди ойнотобуз. Буюрса, ал бийликтердин баардыгы сиздер үчүн. Биз программабызды улантабыз. Кеттик.